Мен Газиев Умар Мадалиевич Бишкекте эле Жыл массив ак тилекте өсүп чоңойдум. Келечекте болсо мен Москвада иштеп жүргөн кезде эле ошо YouTube'дан тез кабардан көрдүм. Анан карап көрсөм шарттары ыңгайлуу экен. Келип жазылам буюрса дегем. Анан октябрь айында учуп келдим да. Октябрь айында келип 2020. Октябрь айында келип Анара Маратовна консультация берди. Келечектики болсо бир эле тармак менен экен, булардыкы үй алып берүү экен да, үйгө муктаж адамдарга үй алып берүү экен. Ошол бардыгын Анара Маратовна бардыгын жакшы, бардык шарттарын жакшы түшүндүрүп берди да. Андан кийин ошол барып үйгө ойлонуп келечекке келип жазылдым. Эмне үчүн келечек дей турган болсоңор, келечек жанагы айткандай эле бир үй тармагын менен ошо үй тармагы менен иштешет экен. Ошонусу мага жакты да, келечектикичи. Ошо мага үй керек болгон себебинен ошо келечекке жазылдым да. Анан келечекти мисалы алдап коет же андай эч бир сезим келген жок. Анткени жана 94-чү болуп жазылгам очеркта. Ага чейин бир 50-гө ошол немеде эле октябрда 94-чү болуп жазылгам. Ошол аякта 94-чү болуп жазылдым. Анан ошол шарттарын түшүндүрүп берди мага. Шарттары кандай десең, ошол мисалы жана тизмени көрсөттү. Тизмени көрсөткөндө 1,5 миллиондон 2 миллион 800 миңге чейин элдер жазылыптыр да. Анан ошонун ичинен ортолук кылып 2 миллион тандап алдым. Мисалы 2 миллион. 2 миллионго жазылдым. Анын мисалы биринчи жазылыш үчүн первоначальный взнос төлөнөт экен. Анан вступительный взнос төлөнөт экен да. Первоначальный взнос болсо бул 2 миллиондук болсо 25% төлөнөт экен да. 25% 500 миң болот экен. Первоначальный взнос болсо бул 80 миң экен да. Бул 4% экен. Вступительный взнос болсо бул 4% экен. Общий суммадан. Бул болсо 80 миң болот экен да. Анан 580 миң төгүп, очеркка туруп, договор түзүлүп, анан айтышты плюс-минус 6 ай депчи. Бирок 4,5 айда эле убактысы келип жетти. Анан үй карай бергиле деп чалышты да. Ошол анан үйдү кандай таптыңар десеңер, үйдү өзүм да карап аттым. Анан келечектин өзүнүн агентствосу бар экен, үй сатуу тармагында. Анан ошол жактан дагы мага предложение көрсөтүштү да, предлагать этишти, сунуштады. Мен ошол бир үйдү жактырдым, ошо келечектен агентстводан мага сунушталган үйдөн бирөөсү мага жакты. Шарттары мага ыңгайлуу экен. Ошо Новопавловкадан. Ошону жактырып өзүм тандадым да ошол үйдү. Анан келечектин жана өзгөчө жаккан жери ошо 3 жери мага жакты, 3 нерсеси. Бул биринчиси ошо пайызсыз экен, мындай процент жок экен да. Эмгек акысы бар экен өздөрүнүн. Анан экинчиси болсо бул кандай үйдү өзүңө оформление кылат экен да, алып аткан кишинин өзүнө оформление кылат экен да, өздөрү арестке алат экен. Анан үчүнчүсү болсо ошо узак 10 жылдык мөөнөткө чейин бөлүп төлөө экен да. Ошол жактары мага аябай жакты. Айына болсо, мисалы, первоначальный взносто мен 25%-ин төктүм да, бул 500 миң сомчу. Андан кийин мен 1,5 миллион келечек мага бериш керек да, берилет. Ошо 1,5 миллиондун ошону 120 айга бөлүнөт экен да. 120 айга бөлүнгөндө 12.500 болот экен да. Анан келечектин өзүнүн кызмат акысы бар экен, өздөрүнүн ишкерлерине. Ал болсо 2.000 экен да. Эми ошол сумманы кошкондо 14.500 төлөнөт экен. Ай сайын мен 14.500 төлөйт экен. Анан да бир жакшы жери, эгер менде мүмкүнчүлүк болсо, мисалы, канча мисалы төлөй алсам, мисалы 2 айга, 3 айга төлөй алсам мүмкүнчүлүгүм болсо төлөсөм,
эмгек акысы төлөнбөйт экен да, бул 2000ден минус болот экен да. Ошол бир эле айыма төлөнөт экен 2000, 14500. Ошол эле убакта кайра дагы бирди жаба турган болсом экинчи айда, анда уже мен 12500 эле төлөйт экенмин. Ошол жагы жакшы экен, негизги сумманы эле төлөт экен. Ошо сатуучуларга да кайрыла кетсем, мисалы сатуучулар эгер келечектен деп келишсе, коркпой эле сата бериңиздер. Мисалы сатуу процесси кандай болот десеңер, мисалы ошол ала турган киши менен госрегистрге барып оформление кылат экенсиздер. Анан ал жерде келечек гарантированный талон, ошо бериле турган сумманын талонун берет экен. Ошо чындык экен, ишениңиздер. Үйгө муктаж болгондор, мисалы мүмкүнчүлүгү барлар келип жазылып үй алыңыздар. Бул кандайдыр бир бизге бир мүмкүнчүлүк да, үй алганга бир жеңил жолу да. Ошол берде ошол жана айткандай процент жок да. Ошо эмгек акысы төлөнөт, процент жок. Ошол үчүн үй алганга бул өтө жакшы, ыңгайлуу, шарттары да өтө жакшы. Ошо келип жазылып үй алыңыздар. Мына мен далил силерге очередим жетип үй алдым. Ошо келечек корпоративинин коллективине чоң бир ыраазычылык билдирет элем. Ошо коллективдин ичинен ошо жетекчиси Эламанга, ошо Анара Маратовнага, анан юристтерине чоң бир ыраазычылык билдирет элем. Ишиңерге ийгилик, келечекте буюрса бир чоң корпорация болгула.